Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. 7-класстар үчүн Кыргызстандын тарыхы сабагын баштайбыз. Сиздер менен мен Сталбекова Элиза Сталбековна. Ынтымактуу биригет, ынтымаксыз бөлүнөт. Ынтымак элдин баркы бар, ырыскы толгон бакты бар деп кушчу урусунан чыккан бий, саясий ишмер Кубатбей бекеринен айтпаса керек. Себеби балдар өз ата журтубуздун душмандардан сактап калуу, өркүндөтүп өнүктүрүүнүн баардыгы ынтымактан башталат. Бүгүнкү сабакта дагы биз кыргыз элинин душмандарга каршы көтөрүлүштөрдө элибиздин биримдиги, ынтымагы аркылуу жоого туруштук бере алгандыгын баамдайбыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы Жуңгар хандыгына каршы боштондук күрөштүн акыркы мезгили. Кыргыз элинин 18-кылымдын экинчи жарымындагы саясий абалы. Бүгүнкү сабакта Жуңгар хандыгына каршы боштондук күрөштүн акыркы мезгилинин тарыхый маанисин аныктайсыңар. Кыргыз элинин 18-кылымдын экинчи жарымындагы саясий абалын талдайсыңар. Алгач сабагыбызды Жуңгар хандыгына каршы боштондук күрөштүн акыркы мезгилинин тарыхый мааниси тууралуу айта кетсек. 18-кылымдын орто ченинде Теңир тоолук жана Анжан ферганалык кыргыздар менен казактардын жүздөрүнүн көз каранды эместик үчүн чечкиндүү күрөшү күчөгөн. Айрыкча Амурсана менен Даватсы коңтайшынын Лама Доржиге каршы биргелешкен күрөшүүнүн учурунда кийин Даватсы менен Амурсананын өз ара бийлик талашкан чатактарынын тушунда Орто жүз казагынын султаны Абылай Жуңгар хандыгынын саясий турмушуна аралашып турган. Кыргыздардын ойрот калмак баскынчыларына каршы баатырдык күрөштөрү элдик эпос, дастандарда, мисалы Манас, Курманбек, Жаныш Байыш, Эр табылды, Жаңыл мырза жана башкаларда чагылдырылып, санжыралык уламыш катары эл оозунда айтылып калган. Ошондой аңыз кептердин бири Атаке Баатыр баяны. Ал аңыз кеп боюнча Тынай бийдин балдары Атаке менен Сатыбалды эр жүрөк жигиттерден куралган кошунду ээрчитип, бийик белди ашып, Нарын дарыясынын түштүк өйүзүнө өтүшөт да, Кетмен төбө өрөөнүндө калмактар менен беттешет. Жо Атакенин эч нерседен жалтанбас аскеринин чабуулуна туруштук бере албай, чегинип кетүүгө мажбур болуп, Нарын дарыясынын Шамшы ашуусуна чейин кыргыз жери душмандан тазаланат. Жеңиш тууралуу кабар жетер замат кыргыздар ички Теңир тоону көздөй бет алышкан. Дагы бир уламышта Сары урусунан чыккан Бердике Баатыр менен Сары Багыш Атаке Баатыр баш болгон 5000 аскерден турган кыргыз колу азыркы Токмоктун түштүк батыш тарабындагы Көк Жар деген жайлоодо калмактарга кол салып, аларга оор сокку урушат. Ошондо калмактардын көбү туткунга түшүп, өлгөндөн калган бир аз бөлүгү Ысык көл тарапка качып кутулган экен. 18-кылымдын 50-жылдарында ойрот ууруларынын ортосунда ырк бузулуп, коңтайшы менен ордодогу таасирдүү ноёндордун ынтымагы ыдырап, Жуңгар хандыгы алсырап калган эле. Көптөн бери Жуңгар мамлекетин басып алууну көксөп келген Цин империясы үчүн да өтө ыңгайлуу кырдаал эле. Жуңгарларга каршы согушта Цин төбөлдөрү кыргыз казактарды өз тарабына тартып, алардын колдоосуна ээ болууга нече ирет аракет жасашат. Алар Жуңгар төбөлдөрүнө каршы тукуруу менен манчжурлар жеңишти жеңилдетүүнү эңсешкен. Ошондой эле дипломатиялык айла-малдарды да колдонушкан. Кийинчерээк манчжурлардын өздөрүнө күрөш башталганда, кыргыздар Борбордук Азия жана Чыгыш Теңир тоо элдеринин сабында каармандык менен кармашты. Ошол доордо эртик көрсөткөн инсандар ички Теңир тоодон чыккан Мамаке Чыйбыт уулу жана Шопок Үркүнчү уулу болгон. Алар Чыгыш Теңир тоодогу жана Чыгыш Памирдеги манчжур аскерлерине каршы уруштарга катышып, эрдик көрсөтүшкөн. Алардын эрдики Мамаке Шопок Баатырдык дастанында жана санжыралык аңыздарда чагылдырылган. Ал эми түрк элдерине далай залалы тийген Жуңгар хандыгы 1758-жылга карата Цин аскерлери тарабынан биротоло талкаланган. Цин манчжур баскынчылары ошол согушта мыкаачылык көрсөтүшүп, 70%га жакын ойротту кары жашына карабай аяосуз кырып салышкан. Душмандын колунан кырылган ойроттор эптеп качып кутулуп аман калган. Алардын бир тобу Караколдун аймагын байырлап калышкан. Кыргыздардын айрым урууларынын өкүлдөрү да Жуңгар хандыгындагы туткун абалдан бошонуп, өз жерине кайтып келгенде, алардын урпактары калмак урук аталышы менен айырмаланып калган учурлар да болгон. Кыргызстандын аймагында ойрот этностору менен байланыштуу жер-суу аттары калган. Алардын бири Калмак ашуу. Мындай аталыштын себеби бул аймактарда калмактардын үстүмдүк кылгандыгынан улам айтылып калган десек болот.
жеринин пейили экенин кыргыз эли айкөлдүгүн карматып, ойрот калмак качкындарына кек сактабай, кабыл алып конуш берип, көрт тирликте көмөгүн көрсөтүшкөн. Демек балдар Жуңгар хандыгына каршы кылымдан ашык убакытка созулган айгышкан айкаштардын, элет элинин эркиндиги үчүн эрендер кан төгүп, күлгүндө өмүрдүн кыйган боштондук күрөшүнүн натыйжасында кыргыздар ойрот калмактарды биротоло кууп чыгып, эзелки ата журту Теңир тоодо конушун ээлеген. Эми балдар сабагыбыздын экинчи бөлүгүнө өтсөк, кыргыз элинин 18-кылымдын экинчи жарымындагы саясий абалы. 18-кылымдын экинчи жарымында кыргыз эли зор аймакты ээлеп турган. Кыргыздардын ээлиги чыгышта Кашкардын түзөн бөлүгүнөн тартып, батышта Фергана өрөөнүнө, Кожентке чейин, түндүктө Талас, Чүй, Иле өрөөнүнөн түштүккө карай Памир, Алайга чейин созулуп жатчу. Бирок кыргыз урлары али бирдиктүү мамлекетке бириге албай, саясий жактан бытыранды ойдон кала берди. Буга алардын патриархалдык уурулук түзүлүшүнүн калдыктары, көчмөн чарба, ич ара карым катнашы, татаалданткан бийик тоолуу жаратылыш шарттары, ошондой эле жоопкерчилик заман себеп болгон. Ошондой эле 18-кылымдын экинчи жарымында кыргыз элине жаңы душмандар менен жолугушууга туура келген. Ошол кезде кыргыздар Цин-Манжур империясына каршы күрөшкө жана Кокон хандыгындагы саясий окуяларга жигердүү катышышат. Борбордук Азиядагы ири мусулмандык мамлекеттердин бири Кокон хандыгы. Кокон хандыгы 1709 жылдан 1870 жылдардын аралыгында азыркы Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан жана Казакстандын түштүк аймагында жана Шинжан уйгур автоном районунун аймактарында жашаган мамлекет. Түркстан хандыктарынын бири. 1709 жылы Миң деген өзбек урусунан чыккан Шахрух бийдин Фергана өрөөнүнүн батыш бөлүгүндө көз карандысыз ээликти негизделиши, хандыктын негизделишинин себеби болгон. Ал анча чоң эмес Кокон шаарында чеп тургузган. Кийин бул хандыктын борборуна айланган. 1721-22 жылдары анын уулу Абдар-Рахим Кокон ваялетин бийлеп, инилери Абдыкеримге Хожентти, Шадыга, Маргалаңды башкарткан. Абдар-Рахимдин тушунда жаңы коргон кыштагы негизделип, кийин ал Кокон шаары деп атала баштаган. Абдар-Рахим бий 10 жылдан ашуун убакыт Кокондук ордону бийлеп, акыры ордодогу козголоңдо киши колду болуп өлөт. Анын мураскору Абдал-Карим бийлик кылган жылдарда келечектеги хандыктын ээлиги кеңейип, Жуңгар хандыгынын баскынчыларына каршы бирдиктүү күрөштө ферганалык көп этностуу калктын ич ара ымаласы чыңдалды. Абдал-Каримдин өлүмүнөн кийин анын ордун улантуучу катары Абдар-Рахимдин уулу Ирдана бий жарыяланган. Кокон хандыгын Ирдана бий башкара баштаган кезде оро төбөгө ээ болуу максатында ал кыргыз бийлери менен өнөктөш болууга аракеттенип, мына ушул кырдаалда да Кубат бей негизги ролду ойногон. Ал Фергана өрөөнүндө жашаган кыргыз ууруларынын төбөлү, кол башчы, саясий ишмер, кушчу уурусунан чыккан бий. Тарыхый булактарда айтылгандай, Кубат бей кыргыздын падышасы аталып, өз алдынча башкаруучу катары жеке пайдасы үчүн тигил же бул башкаруучу менен каалагандай достошуп, же ажырашып турган. Кокон хандары жана Кытай императору Кубат бейдин пикири менен эсептешкен. 1855 жылы Кубат бей Цин империясына каршы боштондук кыймыл жүргүзүп жаткан кашкарлык Жусуп кожонун чакырыгы боюнча аскерлери менен чыгыш Түркстанга кеткен. Ушул окуядан кийин Кубат бейдин тагдыры белгисиз бойдон калган. 18-кылымдын экинчи жарымында Кокондуктар менен өз алдынча карым катнаш жүргүзүп, эл башында туруп, даңкы далайга кеткен төбөлдөрдүн бири Ажы бий. Ажы бий Алай Фергана аймагындагы саясий окуяларга жигердүү катышкан кыргыз төбөлдөрдүн бири. Адыгине урусунун баргы уругунан. Ажы бийге 200 000 кыргыз баш ийген. Кытай тарыхый булактарында 1759 жылы июнь айында Ажы бий баш болгон 4 кыргыз бийи Кокон шаарын бийлеген Ирдана бий менен тышкы душмандарга каршы бирге болууга багытталган достук келишим түзгөндүгү жөнүндө айтылат. 1759 жылдын сентябрь айында Ажы бийдин конуштарына Кытай императорунун элчиси Доктан келип, ага Кытай империясы менен саясий дипломатиялык жана соода садык келишим түзүү жөнүндө чакырык, жарнама жана Кытай мөөрүн тапшырган. Ошол эле жылдын аягында Ажы бий өзүнүн элчиси Сары Күчүктү Кашкардагы Кытай империясынын башкаруучусу Чжао Хойго жиберген.
1760 жылдардын башында адыгине, ичкилик, моңолдор уурулары Ажы бийдин жетекчилик астында Ирдана бийдин баскынчылык аракеттерине катуу каршылык көрсөтүп турган. Ошондой эле кыргыздардын 18-кылымдын экинчи жарымындагы Цин-Манжур Кытайы менен мамилелери тууралуу дагы айта кетсек. Бул мезгилде Цин империясынын аскерлери Чыгыш Түркстанда жана Орто Азия элдерин багындырууга умтулуп, кыргыз, казак, өзбектерге коркунуч туудура баштайт. Кыргыздар 50-жылдардын аяк ченинен тартып, өтө кубаттуу саясий күчкө айланып, Чыгыш Түркстанды жергиликтүү элдердин манчур баскынчыларына каршы кыймылына колдоо көрсөтүшүп, Цин үстөмдүгүн жоюу үчүн күч алган көтөрүлүшчүлөрдүн кайнаган чордонунда жүрүшкөн. Цин бийлик төбөлдөрү тынчтык жолу менен ар түрдүү тартуулар аркылуу гана кыргыз ууруларын жарым-жартылай өзүнө иймере алган. Кыргыздар жылына бир ирет аскер коштоп келген Цин чиновниктерине мал салык төлөшкөн. 1758 жылы Кытай аскери менен кыргыздардын биринчи жолку кагылышуусу болгондугу белгилүү. 1759 жылы Цин-Манжур аскерлери Чыгыш Түркстанды басып алып, аны Цинцзян деп атайт. Бул аймакта жашаган кыргыздардын бир бөлүгү Кыргызстанга журт которо баштаган. Мисалы 1760 жылдын жай мезгилинде 1000ден ашык түтүн кыргыз Кашкардан көчө качып ат башыга келгендиги белгилүү. Демек, балдар, Цин-Манжур баскынчыларына каршы кыргыз, өзбек, кыпчак жана тажик элдеринин биргелешкен күрөшүнүн натыйжасында манчжурлар Батыш Борбордук Азияда өз үстөмдүгүн орното алган жок. 17-кылымда, 18-кылымдын биринчи жарымында ойрот баскынчыларына каршы күрөштө кыргыздар менен казактар бирге болушкан. Бирок Жуңгар хандыгы кыйрагандан кийин эзелтен иргелеш жашаган эки элдин төбөлдөрүнүн ынтымагына доо кеткен. Кыргыз-казак төбөлдөрүнүн ошол мезгилдеги негизги себеби чектеш жаткан аймактардагы ойроттордон калган жайыт, конуштарды ээлеп алуу мүддөсүнө байланыштуу чатакташа башташкан. 18-кылымдын 70-жылдарында казак-кыргыз кагылыштары өтө күчөп кетет. Абелмамбет Султан 1771 жылы кайтыш болгондо Буурабай жергесинде казактардын курултайында анын ордуна колбашчы жана Султан Абылайды өз аты Абыл-Мансурду хан көтөрүшкөн. Абылай хан орто жүздө өз бийлигин орнотуп, улуу жана кичи жүздүн бир катар ууруларын да баш ийдирүүгө жетишкен. 1778 жылы ханыша Екатерина II Абылайды орто жүз ханы катары тастыктагандыгы маалым. Абылайдын чордондук конуштары ал кезде Түркстан шаарына жакын аймакта эле. 1762 жылы Абылай Султан өз уулун Бейжиңге аманат катары аттандырып, Цин-Манжур дөөлөтү менен мамилесин чыңдап алган. 1771 жылы хан көтөрүлгөн соң Абылай хан Ала тоодогу кыргыздардын айрым аймактарына кол салуу аракеттерин күчөткөн. Кыргыздарга каршы уюштурулган жогортулдарда бир нече жолу жеңиштерге жетише алган. 1770 жылы Абылай хан көп аскер топтоп таластык жана чүйлүк кыргыздарга кол салат. Ошондо чүйгө кыргыз ууруларынын көпчүлүгүнөн кол топтолгон. Бул колго Садыр хан жана ошол кездеги Солто элин бийлеген Кебек би жетекчилик кылган. Чабышууда Жайыл баатыр башчылык кылган кол жан аябай салгылашкан. Бул кармаш жөнүндө эл арасында Жайыл кыргыны деген аңыз кеп айтылып калган. Абылай адегенде таластын башы аркылуу кыргыздарга кол салып, Карабалта, Сокулуктагы Солто менен саяктардын айылдарын талаптонойт. Чечүүчү салгашуу Ак суу жана Кыз тууган өзөндөрү чүй суусуна куйган түзөңдө өткөн. Кан суудай аккан бул салгашта Солто уурусунун кол башчысы Жайыл баатыр жана анын уулдары Үсөн менен Теке баатырларча курман болушкан. Бул жортулда Абылайдын колу чүйдү, Кеминди, Ысы көлдүн этегин, Кочкорду чаап, Соң көлгө чейин жеткен. Абылайдын аскерлери менен болгон салгылашууда Сарыбагыш уурусунун кол башчысы Жайыл баатырдын күйөө баласы Атаке баатыр да активдүү катышкан. Кармаш казактардын жеңиши менен аякташына карабастан, алар кыргыздарды биротоло басып алышпады. Абылайдын аскерлери менен болгон салгылашууларда Солто уурусунун ичиндеги Бөлөкбай Талкан уруктарынын түпкү атасы Чаанын урпагы Бишкек баатыр Эрдик менен кармашкан.
Демек балдар, кыргыз казак чатагы эки элдин башына караан түн түшүргөн кайгылуу окуя катары тарыхта калды. 18-кылымдын акыркы жылдары түндүк Кыргызстандын аймагына көз арткан душмандын саны көбөйгөн. Чыгыштан Цин Манчжур Кытайы, батыштан Кокон хандыгы, ал эми түндүктөн казактардын кол салуусу оор кырдаалды жараткан. Кыргыз ууруларынын ич ара чыр чатагы, биримдиги жоктугу абалды ого этер күчөткөн. Мындай кырдаалдан чыгуу максатын көздөп, журт башы Акылман Атаке Баатыр түндүк Кыргызстандагы ууру башчыларын чогултуп, курултай өткөрүүнү чечкен. Мында абалга туура баа берүү, келечекте кандай аракетке өтүүнүн керектиги талкууланмак. Курултайда улук бийлердин ар кандай жолдорду таңдоо талкууланып, ар ким өз пикирлерин айткан. Ак падышага элчи жөнөтүү сунушуна кыргыз бийлери макул болушкан. Атаке Баатыр Россиянын борбору Санкт-Петербургка алгачкы элчилик жиберип, Россия менен алгачкы дипломатиялык байланышты баштаган. Сары багыштын бийи атактуу Атаке Баатыр Тынай бий уулу Кыргыздын кыйла бөлүгүн бийлечү. Болжол менен 1738 жылы туулган. Өлгөн жылы белгисиз. Ал өз заманынын уулу, көптү билген көрөгөч, абалды туура баалай билген акылман адам, мыкты саясатчы болгон. Жоо жакадан алганда эл журттун эркиндиги үчүн дала ирет, эл четинде жоо бетинде жүрүп, кайра жангыз кайрат деми, эрдиги менен баатыр атанган. Андыктан өз элчилери өз урусунун атынан эмес, жалпы ала тоолук кыргыз элинин атынан жиберилген деп басаа көрсөтүүгө толук негиз бар. 1785 жылы жайында Атаке Баатыр Абдырахман Кучак уулун жана Шергазыны өзүнүн элчилери катары соода кербенине кошуп Орусияга жөнөтөт. Элчилер Орус императоруна Атаке Баатырдын атынан атайын жазган катын, кымбат баалуу белек бешкектерин тапшырып, анын жообун алып кайтышмак. Элчилер 1785 жылы 29 декабрда Санкт-Петербургка келишкен. Тарыхый маалыматтар боюнча император айым Екатерина II 1786 жылы март айында салтанаттуу түрдө өзү кабыл алган. Кабыл алуу учурунда кыргыз элчилери император айымга Атаке Баатырдын катын жана белектерин тапшырышат. Бул катта эмне деп жазылгандыгын тууралуу келгиле балдар көңүл буруп угуп чыгалы. Екатерина II алгачкы кыргыз элчилерин жылуу кабыл алып, өз тарабынан Атаке Баатырга ал бийлеген кыргыз элине колдоо көрсөтөрүн билдирген. Атайын жооп кат жөнөтүлүп, андан тышкары Атакенин белектери үчүн 500 сом жана тартуу катары 300 сом күмүш акча жиберилген. Атайын жооп катты Атаке Баатырга жеткирүү үчүн Омск шаарынан 1787 жылы күзүндө татар Мүслүм Агаферов баш болгон Абрахман Нурмаметов деген Казандык көпөстүн соода кербени жөнөтүлгөн. Мүслүм Агаферов кеч күздө чүйдөгү Атакенин айылына келип, кат менен акчалай тартууну өз колуна тапшырган. Кат алгандан бир жыл өтпөй Атаке Баатыр өзүнүн алгачкы элчилеринин келишин күтпөстөн 1788 жылы жайында Орусияга жаңы элчилигин жөнөткөн. Абдырахмандын уулу Сатынбай башчылык кылган 2-кыргыз элчилиги 2 августта Омбудагы орус төбөлдөрүнө Атакенин каттарын алып келген. Омбудагы улукка Екатерина II жазган каттарында Атаке Баатыр алгачкы элчилеринин дайыны, тагдырын сурап, аларды кайра Кыргызстанга жөнөтүүнү өтүнгөн. Ошол кезде Омбудагы орус бийлигине кайтып келе жаткан Мүслүм Агаферовдун кербенин Атаке Баатырдын балдары Солтоной менен Байшүкүр талап алыптыр деген чын төгүн белгисиз кабар угулат. Абдырахман элчи туткун абалда калып, 1789 жылы 20 июнда мечитте намаз окуп жаткан жеринде көз жумат. Чатакты териштирүү узакка созулуп, акыры чыныгы кылмышкерлердин бети ачылып, кербенди орто жүз казагы Худаймендинин кол астындагы Тайыр Берди менен Ак Кочкор Талоонго алганы далилденет. Демек балдар, Орусияга барган алгачкы кыргыз элчилеринин ишмердигинин тарыхый мааниси зор. Элчилер кыйла кыйынчылыктарга моюн бербей, өздөрүнө жүктөлгөн милдетти ийгиликтүү ишке ашырышкан. Кыргыздар менен Орусиянын ортосунда түздөн-түз алгачкы дипломатиялык катнаштын калыптанышына аракет жасалган десек болот. Эми балдар, бүгүнкү сабакты бышыктоо үчүн төмөнкү тесттик суроолорго жооп берели. Кокон хандыгынын 18-кылымдын 60-жылдарында тышкы саясаты кыргыздарга карата кандай мамиледе болгон?
А варианты тынчтыкты сактоо, Б варианты өз ээликтерин кыргыз жерлерин каратып алуу менен кеңейтүү, В варианты кыргыздар менен соода байланышын бекемдөө, Г варианты кыргыздар менен чек араларын бекемдөө. Анда эмесе туура жообу Б варианты өз ээликтерин кыргыз жерлерин каратып алуу менен кеңейтүү болуп эсептелген. Кийинки суроо. Казак ханы Абылай 30 000 аскери менен таластык жана чүйлүк кыргыздарга кайсы жылы кол салган? А варианты 1772 жылы, Б варианты 1774 жылы, В варианты 1778 жылы, Г варианты 1770 жылы. Казак ханы Абылай 30 000 аскери менен таластык жана чүйлүк кыргыздарга 1770 жылы кол салган. Кийинки суроо. Сары багыш ууруларынын кызыкчылыгын көздөп, Россияга барган биринчи кыргыз элчилерин көрсөткүлө. А варианты Абдрахман Кучак уулу жана Шергазы, Б варианты Төкөлдөш жана Бишкек, В варианты Абдурахман Автобачы жана Сейиткул, Г варианты Боронбай жана Балбай. Сары багыш ууруларынын кызыкчылыгын көздөп, Россияга барган биринчи кыргыз элчиси бул Абдурахман Кучак уулу жана Шергазы. Анда эмесе бүгүнкү сабакка жыйынтык чыгарсак, бүгүнкү сабакта Жуңгар хандыгына каршы кылымдан ашык убакытка созулган боштондук күрөштө кыргыздар ойрот калмактарды биротоло кууп чыгып, ата журтун кайтарып алгандыгын аныктадыңар. Кыргыз эли 18 кылымдын экинчи жарымында Цин Манжур Кытайы, Кокон хандыгы казактардын кол салууларына каршы кыймылдарда зор колдоо көрсөтүшүп, өз мекенин сактап кала алгандыгын билдиңер. Бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Сак саламатта калгыла.